Бул Чаткал районунун Сумсар айылы. Учурда 6,5 миңдей жергиликтүү тургун үч уран калдыктары сакталган жайдын жанында жашайт. Уран калдыктарынын экөөсү айылга аккан Сумсар дарыясынын жээгинде жайгашкан. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча, бул уран калдыктарын сактагычтар 4-класстагы кооптуу объекттерге кирет. Айылдын жээгинен 1000 метр алыста болуш керек да, айыл этегинен 500-1000 метр аралыкта жайгаш керек болчу. Ал нерсеге көп көңүл бурулган эмес да. Синк элементтери баары адамга терс таасирин тийгизбей койбойт. Бул мал жандыктарга да жаратылышка деле баягы эме болгондо, куй менен шамал менен барганда, тамак аштарды, мөмө жемиштерди жуубай жегенде организмге терс таасирин тийгизет да. 2020 Проон Швециянын айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин каржылык колдоосу менен Баткен облусунун Кан жана Жалал Абад облусунун Сумсар айылдарында зыяндуу калдыктардан келип чыгуучу тобокелдиктерди азайтуу иштерин жүргүздү. Эки айылдын экологиялык абалы боюнча анализ жүргүзүлүп, жашоочулар үчүн уран калдыктары жана зыяндуу калдыктардын жанында кантип коопсуз жашоо керектиги боюнча атайын окутуулар өткөрүлдү. Окутуунун жүрүшүндө айыл тургундары экологиянын азыркы абалы тууралуу жана оор металлдардын адамдардын организмине тийгизген таасири, радиациялык жана уулуу заттар менен ууланганда өзүн кандай алып жүрүү керек, өзгөчө кырдаалдарга жана табигый кырсыктарга кантип даярдануу керектиги тууралуу маалыматтарды алышты. Урматтуу кесиптештер, мына биздин Сумсар айылындагы өзгөчө кырдаалдар боюнча мына 3 класс сохранности боюнча өзүчө сүйлөшүп талкуулап алсак жакшы болот экен. Чоң көлөмдөгү зыяндуу калдык сактагычтардын талкалануусун алдын алуу максатында өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери мониторинг жүргүзүү үчүн атайын детекторлор жана программалык жабдуулар менен камсыздалды. Ичүүчү жана айыл чарба багытындагы сууларды булгануудан коргоо максатында суу түтүктөрү коюлуп, дренаждык каналдар курулуп, дарыянын жээгине габиондук торлор орнотулган. Булактардын агым суулардан булганышын алдын алуу үчүн атайын септик орнотулган. Бул өз кезегинде калктын таза суу менен камсыз болушун жакшыртып, жугуштуу инфекциялык ооруларды алдын алат. Ошондой эле долбоор иштеп жаткан Кадамжай районунун Кан айылында уулуу заттар сактагычынын жанынан суунун үлгүлөрү алынган. Бардык социалдык объектилерде сууну тазалоочу фильтрлер орнотулган. Бизде балдар ичип аткан суу бул балдардын ден соолугу үчүн өтө маанилүү, эң орчундуу маселе болчу. Бул ата-энелер кооптонбойбузда, биздин балдар бакчада, мектепте таза суу менен камсыз болот. Анан биздин элдерибиз дагы ошол жерден суу алып кетишет, фильтрден. Бул аймактар узак убакыт бою кооптуу деп эсептелгендиктен өзгөчө кырдаалдарды жок кылуу максатында ыктыярдуу куткаруучулардан турган топ түзүлгөн. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын каражатынын жетишсиздигине байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы куткаруучулар тобуна куткаруу иштерин жүргүзүү үчүн комплекстик жеке коргонуу каражаттарын, шаймандарды алып берди. Анан кийин суу иштетишке даяр болду. 1 метр берак турабыз, ичиребиз. Кризистик кырдаалдарда ыктыярдуу куткаруучулар күчөтүлгөн түрдө иштешет. Алар эң керектүү жабдуулар, кол чырактар, кийим-кечек, көз айнек жана маскалар менен камсыздалган. Кандайдыр бир кооптуу жагдай болгон учурда бул жабдуулар ишти бир топ жеңилдетет. Анан мисалы өрт чыгаткан болсо, биздин 101 чалган болсок, бизге эң жакын өрт өчүрүүчү команда бул Кыргызтаг айылында, бул бизден 20 километр алыста жайгашкан. Бул өзгөчө кырдаалдан ошондой кырсыктардан Кудай сактасын, но в случае ушундай чрезвычайный ситуация болуп калса же өзгөчө кырдаал болуп калса, ушу колдонушка бизде биринчи андай керектелүүчү жабдыктар менен колдонсок болот да. Ушуга үргөтүлгөн жылда биз команданы жаңылап турабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы зыяндуу калдыктарды сактоочу жайларга жакын аймактарда экологиялык көйгөйлөрдү алдын алуу максатында келечекте жергиликтүү калктын ден соолугун коргоо боюнча долбоорлорду ишке ашырууга жана коопсуз жашоо шартын камсыздоо боюнча иштерди жүргүзүүгө умтулууда.